фонограммага тыюу салуу боюнча көп маселе көтөрүп келатат. Кандай көз караштасыз? Өнү жок, ырчылар жок, чынын айткандачы. Эмнеге чыгарбайт сизди КТР? Интервьюңузда КТРге нааразы КТР анча болгонсуз. жакшы көрбөйт. Жакшы көрбөйт. Анча жакшы. Бул экинчи жолу. Передачага бир жакшы долбоорго мына чыгам деп турган учурда бир шагыңызды сындырган кез болдубу бут тозуп? Ооба, болду. Айтып бере аласызбы? Вот канчага барайын сен? Сизди чип салды деди. Илим Карыбеков. Элдин сөзүнө карабай, азыркы учурда коюлган ставкаңыз канча? Крутой кафеде бөлүп алам өзүмчөчү. Сизде барбы шарт? Мен ушундай тойго барбайм деген. Мен ушун тоюна барбайт болчумун дебейм, мени чакырган жерге мен барам. Жестен менен Роза Шакирова кимизин тапты. Жестең мени тапты болуш керек деп ойлойм. Ассаламу алейкум достор. Биз кайрадан эфирдебиз. Бүгүн бизде конокто тааныштырыштын деле кереги жок. Барыңыздарга таанымал, белгилүү биздин ырчы эжебиз Роза Шакирова эжебиз келип отурат. Кандайсыңар? Кандай келип алдыңыз? Жакшы, Кудайга шүгүр. 15-16 Москвада концерт коюп келдиңиздер. Концерт кандай болду? Кандай барып келдиңиздер? Кудайга шүгүр. Жана буйруган деп коет го, биринчи күнү анча эмес. Жума күнү ал жакта жумуш болот экен дагы. Суббота күнкүгө элдер келип салат экен. 15-и жума күнкү болуп калды, 16-сы суббота күнү болуп, суббота күнү жакшы болду. Алгач келиш болсак, негизинен оор деле суроо жок, бирок ошентсе дагы интервью учурунда бир ыңгайсыз суроолор болуп калып, интервью бүткөндөн кийин бул жерин алып коелу, тиги жерин кезип коелу деген сиз жактан сунуштар болбойт деген үмүттөмүн. Өзүмдү кармап, жакшы жооп берсем, өзүмө канааттандырсам, өзүм жооп берген. Анда айтпайм. Кээде мындай оор басырык болуп берейин деп 10 мүнөттөн кийин эсиме чыгып калат да жана оор басырык экенинчи. Ошондо ашыкча сүйлөп койсом, анда өзүңөр деле байкайт болушуңар керек да эми. Кыргыз жылдыздарынан интервью алганда, жалпы кыргыз ырчылары, башка жылдыздар бизде ачык интервью дээрлик жок деп эсептейм. Эмне себептен жакшы курч суроого курч жооп бере турган интервью жасай албайбыз? Же журналисттер жакшы эмес суроо берип биз жалкытып алдыкпы? Курч суроо мисалы үчүн жана кээ бир азыр ырчылар тууралуу болуп атат да, минус жагыңды айтып, сен бир илгери туура эмес нерсе сүйлөп койгонуңду айтып эмне үчүн десе, ошого кайра жооп бергиси келбейт да. Анан билбейм же деп эле коюшу мүмкүн. Ошондуктан курч суроого жооп бергенге деле аракет кылабыз, бирок ошого мээ жетип кандай сөз сүйлөш керек экенин билсем жооп берем. Жарайт, алгач чыгармачылыгыңыздан баштайлы. Сиздин репертуарыңызда жалпы канча чыгарма бар? 100дөн ашат. 200гө жетпесе да 100дөн ашат. Аябай көп. Көмүскөдө калган чыгармалар бар. Ырды жаздырган боюнча калып калган бар. Ал өзүң эле жыгат, анан бир эле адамга уктуруп көрөм мен өзү ыр жаздыргандачы, жолдошум. Десе эле уже болду да. Может элге ал ырдын көрөрмандары бар, бирок жолдошума жакпай калды, значит сөзү не то же жакпай калды деп ошончо калып калат да. 100дөн ашат. Бир мындай тактап санаганда эле быйылкы жылы эле бир 10дой ыр жаздырдым. Ошонун бирөөсү эле ырдалып атат азыр. 200гө жетпейт да, бир 150-140 болушу. Сиз аткаруучу менен гана чектелесизби же өзүңүз дагы аразынан оонун сөзүн жазган ырлар барбы? Ооба, мен оонду көп эле оондорум бар. Мисалы үчүн деп мактанып кетейин. Мен эң алгачкы оонду Ислам Акматов ырдайт, Аида Кулуева ырдайт. Андан кийин өзүм көбүнчө өзүм аткарам, анан Азиза, Айнура дагы да сунуш келип Басел Турдалиева эжекебиз бир жакшы бир бала тууралуу ыр жазып берсең болот деген. Оон дайын болду, бирок өзүм кичине мындай эме кылам да, ойлонуп. Бир оонго окшоп калат, кайра аны оңдош керек деп коюп жүрөм. Сөзүн кошуп жазасыз? Жок, сөзүн жаза албайм. Сөз жазыш үчүн көп китеп окуш керек экен. Мен чын айтканда китеп окугандай окусам деле башын, ортосун аягын окуп коем да. Не болуп бүттү экен депчи. Кыргызстанда, Казакстанда
фонограммага тыюу салуу боюнча көп маселе көтөрүп келатат. Кандай көз караштасыз? Кыргызстанда уже башталды, болуп элатат го, мисалы үчүн. Ал тойлордо дагыбы же сахнада ганабы? Мен бирөө үчүн жооп бербейин. Мен тойлордо сөзсүз түрдө мен сурдайм, себеби бул сахнага даярдык. Тойдо сага эч ким эки коюп койбойт. Үнүң жетпей калган күндөр болот, же күнүң эле жанакы запистегидей үн чыкпайт да, кээ бирлер комментарий жазат, Роза же ырдай албай турбайбы депчи, кээ бирөө жазат бүгүн ооруп атса керек да деп. Ошон үчүн тойлордо өзүмдү эркин сезем, жанды ырдаганда коркпоймун. Сөзүн кокусун калсаң нана деген жакшы сөзүбүз бар, кошуп кетишим мүмкүн. Бул жана чоң сахнага дайындык да. Мисалы үчүн бир ырды тойдо бир 3 айда басып ырдасаң, сахнадан аны коркпой ырдайсың да. А сахнада ырдаганда экзамен тапшыргандай туура элге жеткирип, кайсы жерин акырын, кайсы жерин катуураак, ошого тойдон дайынданам мен. Фонограмма толук бизге ишке ашса, кээ бир үнү жок, ырдай албайт деген ырчылардын тагдырына балта чаба албайсызбы? Үнү жок ырчылар жок, чынын айткандачы. Үнү бар, бүт барын эле. Кээ бирөөнүн үнү аябай акырын чыгат. Ага биздин жана музыкальный аппаратурабыз жакшы звукач болбой калат. Ар бир эле кафеде, ар бир эле жанакындай маданият үйлөрүндө тим эле профессионал звукачтар жок деп ойлойм да. Мисалы көбүнчө тойлордо. Ошон үчүн жана кыздын же эркектин үнүнө карата иштеген звукачыбыз болбогондукка байланыштуу кээ бир ырчыларыбыз үнү назик, ырчыларыбыз фонограмма ырдаганга туура келет. Просто бизде маданиятыбыз кичине өнүкпөй келе жатканы, ырларыбыз кичине сапатсыз болуп атат да. Эми лично мен өзүмдүн чыгарган ырларым мисалы үчүн жакшы хит болбойт. Ошон үчүн сапаттуу ыр жаратканга өзүбүз иштешибиз керек. Ойлонуп табышыбыз керек. Бирөөнүн ырын эле мисалы үчүн азыр бизде ушундай мода болуп атат го. Бир хит ыр болсо айланайын итинен мышыгына чейин бүт баары ырдап атат да, бүт баары. Ошондой токтотуш керек. Ал ошо бир эле адам чыгарды, ошол ырдаш керек, ошонун үзүрүн көрүш керек. Анан жакшы ыр болсо эле, жакшы ыр чыкса эле бүт баарыбыз ырдайбыз. Эми ырды ырдаш үчүн чыгарган, бирок бир адам жеткирдиби ал ырды? Андан өйдүрөөк ырдасаң, ырдашың керек да. Андан жакшыраак, андан да элге жакшыраак мындай тартуулаган билсең ырдасаң болот. Анан жөн эле ырдай бергенин кажети жок да. Демек Кыргызстанда таанылган эстрада ырчылардын баары жазалмасыз жакшы ырдай алат деп эсептейсиз? Эсептейм. Бул деген башка бир кесиптештердин көңүлүн калтыруу үчүн айтылган сөз эмес, калтырып албайын деген. Жок, мисалы үчүн ырдай албагандарды уга элекмин мен, мисалы чынын айтканда ким ырдай албайт? Мен тең менден өзүмө кичинекейлерди көп тааный бербейм. Мен менен тең курдаштардын баары жакшы ырдайт. Кээ бир ырчылардын биз комментарий окуйбуз, видеолордун ырларын этеңде жазылып калат, үнү жок, андай мындай деп. Бул деген элдин пикири туура эмес деген түшүнүк болуп калабы? Кандай деп ойлойсуз? Айтып атпаймынбы, адам күнүгө эле үнүң бир темпте турбайт да. Мисалы үчүн кээде настроениең бузулат, маанаң түшөт, кээде үйдө кичине уруш талаш болот, же көчөдө болот, же бир жаман кабыр каласың. Айла жок ошол күнү бар ырдашың керек, жанакындай жакшы үнүң чыкпайт да. Анан ошол убакта жазышым мүмкүн. Бунун үнү жок турбайбы деп. Азыр жалпы ырчылар бир чоң концерт койгондон бир тайманып калыштыбы же кандайдыр бир себептер менен концерт коюшпайбы? Чоң концерт коюу канчалык кыйындап калды же канчалык жеңил? Филармонияга, дворецке мисалы. Сиз акыркы жолу качан койдуңуз? Мен кое элекмин акыркы жолу. Себеп эмне? Эмне кыйындык бар? Эми жакшы уюштуруучу керек. Анан биз жана билетти элдерге алып барып, берип, көндүрүп койгонбуз да, эл өзү келип албайт да. Ошон үчүн концерт бергим келбейт. Мен билетимди алып, момча билет сага, тигинче билет сага дегенден жиним келет да. Жактырса сени адам өзү келиш керек. Анан ошончолук расход кетирип, азыр өзүң билесиң, аренда өтө кымбат. Свет өтө кымбат, музыкальный аппаратура кымбат. Концерт бергенге жараша өтө жакшы деңгээлде бериш керек. Бүт жандуу аспаптар ойнолуш керек. Аларың деле $10,000 ылдый эмес. Аренда азыр 100,000 деп атат, саатына деди. Свет, декорация, экран баары кошулганда сенин концертиңди эч качан актабайт да. Ошол концертиң актап, сенин жанакы кеткен эмгегиңди кичине актаса, анда адам кичине
концерт бергиси келет, иштегиси келет да, аны актай албагандан кийин жөн эле жүрө бер да. Сиздер таланттуу катары элди моюндатып таанылып калган адамдарсыздар. Азыркы учурда ушул интернет өнүккөн заманда эл арасынан чыккан чыныгы күчтүү таланттардын таанылышы канчалык оңой же тескерисинче конкурент көп үчүн кыйынбы азыр чыныгы таланттар? Чыныгы талант болсоң да азыр сенден башка дагы өсүп келаткан кыйын таланттар көп да. Анан ар ким өз убактысын алат экен, мисалы возраст өзүнүн убактысын алат, жаш өзүнүн убактысын алат. Мисалы үчүн биздин убакта сахнага чыгыш кыйын эле болчу, себеби гастролдочубуз, бир группага кошулуп алып, же бир аттуу баштоорчуга кошулуп, мен мисалы үчүн Туңгуш театрында кирип 4-5 жыл иштедик. 2 айга гастролдоп кетчүбүз. Бул ошо театрдан алган тарбия, улууну урматтап, кичүүнү сыйлаган, ызаттаган деген. Бир жерге барып ырдайын деп калсаң, сенден кичинекей азыркы ырчылар, чынында кыйын ырлар хит болот. Сага жол бербейт эч качан да. Мен шашып атам дейт. А мен мисалы үчүн барсам, менден улуу бирөө келип калдыбы, мен бергенге ошол өзүмдүн убактымды арга жоктон бересиң, себеби ойлойсуң да мен да кийин жаштар сыйласа экен депчи. Мамлекеттик телеканалдар, КТР, ЛТР жана башка менчик телеканалдар бир ырчыларга, таланттууларга долбоор передачаларды уюштурса, катышуу чындап таланттар бааланабы же бир чоң менен тааныш болуш керек, акча бериш керек деген сыяктуулар барбы? Телеканалдар көп эле чыкыруу болот. Эми жана ырчы болуп таанылып калгандан кийин чыкырат, жакшы ырың болсо. Жакшы ырың болсо дагы мына быйыл улуттук телеканалдан чыкыруу болгон жок. Болду, үчөөңүздөр келип бир эски ырыбызды ырдайсыңар деди. Мен кайра эле ошол эски ырды баруудагым келген жок. Мен барсам өзүм жаңы ырым менен барам дедим. Мен эми кыздар менен ырдабайм дегенде эмес, үчөөбүздүн жаңы ырыбыз жок да азыр ушул убакта. Мен өзүм жалгыз ырым бар, жалгыз атайын жаңы жылга деп жастырган ырларым бар, ошо менен барайын десем, болбойт, биз сүйлөштүк деди, болбосо болбой эле койсун дедим. Аларсыз деле күнүм өтөт, алар деле менсиз жумушу кетет да. Бул КТР менен болгон окуя. Улуттук телеканал. Ушуга чейин дагы бир интервьюңузда КТРге нааразы болдуңуз. Анча жакшы көрбөйт. Жакшы көрбөйт. Анча жакшы. Бул экинчи жолу. Көп эле жолу. Мен мисалы үчүн болбосом жыл сайын эле мен жана жалпы ырчылардын катарын толуктабайм. Мен курбуларым деле билет. Бир жылда айтпайм, 10дон ашык ыр жазам. Эми ошону деле эми өзүмдүн жана YouTube каналыма сөз түрдө коём. Если биринчи оондорундай радиолорго алып барам, аяктан презентация боло турган болсо, анда алардан кийин өзүм каналыма киргизем да. Азыр эми мага эң жакшы вариант өзүм биринчи эч кимге жалдырабай эле өзүм каналыма киргизем. Өзүм Инстаграмыма, ТикТогума болду. Бул пикир боюнча КТР сиздин талантыңыз жетпейт деп айта албайт. Мен ага ишенбейм. Сиздин талантыңыз толук жетет чыгыш үчүн. Башка бир себеп барбы? Балким сиз эл катары бир пара бербейттирсиз, балким бир чоңуна жакпайттырсыз, бирөө менен келишпей калгансыз, сезесизби? Эмне себеп? Мен өмүрүмдө пара берген эмесмин. Алып коюшу мүмкүн. Жулуп колунан. Эмнеге чыгарбайт сизди КТР? Эми КТРден менден пара сураган эле эч ким болгон эмес, чынын айткандачы. Просто келишпестик болсо керек. Мени жактырбайт болуш керек да. Жөн эле мисалы бир адамга бир адам жакпайт го. Кой деп эле чийип коюп. Ошондой болуш керек деп ойлойм. Бирок менден ушул убакка чейин пара сураган эмес, бирок сураса да мен бербейм эч кимге. Ушул убакка чейин ушуга маселеге байланыштуу сиз кандайдыр бир передачага, бир жакшы долбоорго мына чыгам деп турган учурда бир шагыңызды сындырган кез болдубу? Бут тозуп. Ооба, болду. Айтып бере аласызбы? Конечно, аны айтканда мындан 3 Илим Карыпбеков УТРКда эме чоң болчу. Ошонун убагында эми канча жыл өтүп кетти билбейм. 22 декабрь көгүлдүр от тартылат деп 19 декабрда мен Канат Култаевка чалдым. Саат канчада болот? Ага чейин мага айтылган. 22 декабрда көгүлдүр от тартылат деп. 19-unda же 20-сында чалдымбы? Чалып саат канчада болот? Канчага барайын десем.
сизди чийип салды деди. Илим Карыпбеков Чийип салды деди. Эмнеге мен именно мени чийип салат десем, жок, ошо мен деле билбейм, шеф чийип салды деди. Анан ошол убакта эле мен Инстаграмга чыгардым. Илим Карыпбековго жазып, эмне кылдым мен, эмне үчүн мени чийип салдыңар депчи. Андан кийин жолугушууга бардым. Илим Карыпбеков айтты да, мага список алып келет Канат Култаев деди. Анан мен мону текшерип моорчу болбойт, тигиндей дебейм деди. Ал билет да, список жазып келет. Мен ошого кол коем болду деди. Канат өзү эле чийип туруп эле анын списокты карап, анча жакпагандарды алып туруп анан барып кол койдуруп келет дагы. Мен чийип, мен ойлоду да, эми бул шефке бара албайт, кире албайт, эчтеке кыла албайт депчи. Ортобузда жакшы эле мамиле бар болчу. Мисалы үчүн ал сураган кээ бир нерселерди мен берип турчумун. Эмне үчүн антип чийип салды, эми билбейм, может аябай эле жактырбастыр. Мага деле уже ал жактырбагандан кийин жакпайт да андай адамдарчы. Түшүнүктүү. Азыркы учурда сиз айтып калдыңыз, ырлардын сапаты начар деп. Жалпы ырчылар акындар менен сөзүн, музыканттар менен музыкасын канчалык деңгээлде иштешет? Же бир акчаны аягандыктанбы, көп өздөрү жазганга аракет кылабы? Кандай иштешет сиздин көз карашта? Бирок кээде акча аяйсың, чынында айткандачы. Мен чынында аранжировкага $500 болот. Ону аранжировкасы дегенде кээде аяйм да, менчи ушул өзүмөн өзүм аяп өтүп кетемби деп деле ойлойм да. Деп ошол чыгарган айткан сумманы берип туруп жаздырсаң ошолоруң же чыкпайт да кээдечи. Эми жана айтпайбы, 10 балаң болсо ошонун бирөөсү мындай көрүнүктүү болуп чыгат, же 10 жаздырсаң ошонун бирөөсү чыгат деп. Анан бизде башка өлкөдөгүдөй чоң мамлекет эмеспиз. Кичинекей биз анан тойлорго башка жактагылар $5,000, $6,000, $10,000 чыгат экен, бизде каяктан. Кээде 5,000ден өйдө 5,000ден башталат. Тааныш туугандарга барсаң бензин деп берет. Анан бир ставка коюп койсоң, элдерди билбейм, айтпайм. Мен быйыл кичине ставка коюп койсом айланайын. Неге ушундайсың, анан силер элдер буну бир айда иштеп табат. Короче, ушундай сөздөр да. Анан ошон үчүн кээде аяйм аранжировкадан. Мурда аячумун да, азыр аябай эле иштеп атам. Бирок ошонун үзүр нормально көрө албай жатам да. Ошон үчүн ойлойм, бул ырларымдын сапаты жок болуп кетпеби депчи. Элдин сөзүнө карабай, азыркы учурда коюлган ставкаңыз канча? Кафеге жараша. Средний, орточо. Мисалы үчүн кафе, крутой кафе деп бөлүп алам өзүмчө. Чоң кафе, крутой кафе болсо $300 айтам, кыз заты болсо. Анан сүйлөшүп, содалашып келсе $200 түшөм. Жар тияк бак эми 200 азыркы учурда нормаль деп ойлойм. Сиз жалпы Instagram баракчадан, YouTube каналдан өзүңүздүн көрсөтүү ырларыңыздын этегинен комментарий окуйсузбу? Мурун окучумун, бирин калтырып, азыр эч окубайм. Сураган себебим, мен Instagram баракчаңызда карап жатканда бир видеоңуз бар экен. 60 жашты куттуктап, үйгө куттуктап барыпсыздар ырдап. Эсиңизде. Аябай жакшы болуптур, мага аябай жакшы сезим калтырды. Көзгө жаш келди. Көп адам комментарий жазыптыр. Өтө сонун болуптур. Ушунчалык жөнөкөйсүздөрбү деп таң калгандар бар экен. Анын ичине мен да таң калдым. Ошондо дээрлик көп адам комментарий жазыптыр. Сиздер ушинтип да куттуктап келесиздерби? Чакырсак, мен да чакыргым келип атат. Үйгө куттуктап келген канча болот дегендерге сиздер жооп бербепсиздер. Ошол көрүүчүлөргө жооп берсеңиздер. Үйгө куттуктап ырдап барасыздарбы? Канча болот? Ал үйгө биз чынын айтканда жөн эле барганбыз. Себеби менин сиңдим эмес, мындай кандай айтсам, мен концертимди уюштурган Москвада Улбү деген кыз бар. Ошо концертке барып келгенден кийин атасын куттуктап коюңузчу, же барып дегенден жалгыз эми барып торт көтөрүп барып куттуктагандан эме кылып, анан Айнураны алып алганда жүрөккөз барып куттуктап келечи депчи. Айнура, Азиза үчөөбүз барганбыз да концерткечи. Анан көбүнчө антип үйлөргө аябай чын дилден чакырып, өзү момча акча берет элем десе, барып куттуктайсың, же бош болуп калсаң. Анан кээде ушундай учурлар болот. Эмнеге келбейсиз дегенчи. Мынтип керсегенге мен деле керсеп коем, жөнөкөйгө жөнөкөй болом, ийилгенге ийилем. Мындай личкасына жазып жооп бергендер бар. Мисалы комментарийге эч качанда рахмат деп жазышы мүмкүн. Же болбосо личкадан сүйлөшөбүз деп коем, өзүмдүн
эмне деп коет, личканы кыргызча кеткир. Таза жеке баракча. Жеке эмемде сүйлөшөм. Сиздин 200ге жакын чыгармам бар дедиңиз жалпы. Ошонун ичинен бир чыгарманын бир кыскача тарыхын айта аласызбы? Өтө кызыктуу, кандай жаралып калган, сөзүн, оону кантип жараткансыздар? Бир чыгарманын тарыхын кыскача. Өзүмдүн оонумду айтайынбы же биринчи? Жалпы сиз аткарып жүргөн ырлардан болду. Мен эң жакшы көргөн чыгарма мени ошол сахнага Роза Шакирова деп атымды ат коюуга жардам берген ыр Таппай жүрөм деген ыр. Бул ырды 2004-жылы Асылбек Өзүбеков агайым бир концертте турсак, Роза, сага ушундай бир ырым бар, ошол ыр сени Роза Шакирова кылат десе мен деп эле огом да. Мен жана театрда иштеп, Тутуева, Венера Сатылгановалардын жанында жүрүп, алардан бирөө интервью алса оозум ачылып кара, алардын формаларын ташыпчы. Анан сен Роза Шакирова кылат, ошондо сен өзүң деле мындай байкайт болушуң керек деп. Ошонтип 2005-жылга өтөр жылы биз концерт бердик, мага Таппай жүрөм деген ырды берди. Ал ырды аябай жай ырдаган агай өзү, спектакльге жазылган, бул Зарипанын арманы деген. Ошо менен Жаныш Момунов азыркы учурга чейин катышабыз, үй бүлөлүк. Мен эркектерден досторум да. Ушундай ыр берди, срочно жазып берчи, мен хит болот экем десем, ал күлдү. Роза, сен и так хит, сен жүрүш турушуң хит депчи. Барып отурдук, 2-3 саатта жазды. Анан КТРКда Нурдин Байкен голос запись түшүргөн жерде иштейт. Студияда ошол жерге бардым. Бир жолу кайталатты. Үнүң ачылды. Экинчи жолу ырдадым, үчүнчү жолу экинчи голосторду алдым. Ошон концерт күнү бүттү да, жана кыргыздар бир 10 күн, 15 күн бүтүрбөйбүз го. Ошо концерт күнү бүтүп, филармонияга келсем, Асылбек байке угуздурайын деп келсем, Эген Чалабаев режиссер эшикте туруп турган. Эмне болду ырың дедиле. Соткадан коюп бердим. Ал убакта Минскке жаздырып келебиз, соткадан коюп берсем, угуп туруп, "Чөз аранжировка" деди да. Жаман болуп, кандай болбосун мейли, Асылбек байкеге угуздуруп көрөйүн десем, гримерныйда отуруптур. 3 жолу укту. 3 жолу угуп, көзүнө жаш алгандай болду да, көзү жалтырап, анан "Молодец" деп. Бүгүн ырда, бирок фонограмма эмес деди. Ырдап чыктым, эл аябай суранды. Чака көтөрүп, эске кийим кийип чыгып ырдагам. Эми сөздөрүн кичине аралаштырып салгам ошол күнү. Ошол эсимен кетпейт. Чынында эле Асылбек Өзүбеков агайым айткандай эле, ошол ыр мага ушундай чоң дөөлөттү алып келген ыр болду. Кээ бир ырчылар, чыгармачыл адамдардын бир кармаган принципи бар. Мен ушундай тойлорго барбайм депчи, канча төлөсө дагы деген сыяктуу. Сизде барбы шарт? Мен ушундай тойго барбайм деген. Мен жана ушул тууралуу бирдемге айтып кетейин, бир видео чыгартсам, ушул мага таптакыр жакпайт да, ушул үстүнө жөнү жок эле кыйкыра берет деп. Бир эже дайыма ушул комментарий жазчу да. Ага жооп жазчу, "Меже эмне кылайын, кыйкырып ырды. Зато угуп атпайсызбы ошо кыйкырыгымды" депчи. Ошо боюнча эсимен чыгып калат. Анан ошол эже 50-гө чыгып мени мындан 2 жыл мурун тойго чакырыптыр да. Ошол эже экен, өзү айтты да баргандачы. Барып ырдап алып кирдим, ырдадым. 3 турдадым. Алып кирип, анан 3 турдадым, анан "Дагы бир ырымды суранам, Роза, ырдап берчи" дедиле. Ырдап атып жанына барып берип, ал экөөбүз чогуу ырдадык. Анан элдин көзүнчө айтты да, "Роза, сенин үнүң мен кыйкыргандай сезилчү эле. Сага ушинтип жазып жүргөн мен болом. Ушунчалык же унутуп койдуң окшойт, ошон үчүн келдиң окшойт, билсең келмек эмессиң" деди. Деди, "Эжеке, мен ташыргытканга ашыргытам" дедим. "Бирок сиз экениңизди билсем деле все равно акчасын нормально төлөп атасыз, келе бермек" дедим. "Келип мени көрсүнчү, мындай жашоодо көрсүн" деп келмекмин, бирок чынында билбей келдим эже. Ким биринчи ийилип кечирим сураса мен эмне кечирбейт элем, ал комментарийде дедим болгону. Эч ким көрбөйт мени деп жазып кое беребиз да. Деп ошондо ошол эже билбей туруп баргам да. Менде андай, мисалы үчүн, мен ушун тойуна барбайт болчумун дебейм, мени чакырган жерге мен барам сөздөр. Кандай адам болбосун, кайсы улут болбосун, ким болбосун, баарына барасыз. Барам, ооба, мени сыйлап чакырта, мен чыгармачылыгымды сыйлап атам, мен барам. Түшүнүктүү. Инстаграм баракчаңызда эң көп реклама кылган женский радость. Азыр кыла электин. Дүкөн кимдики, сиздики? Жок, меники эмес ал. Келишим түрдө реклама жазган. Ооба, мен кийим алчумун да. 2-3 кийим алып, анан чакырат алар бизди. Мен өзүм чынында реклама кылып берейин деп айткан эмесмин.
Мен чакырып же сиздин дене мүчөңүзгө ылайыктуу сонун көйнөктөр келди. Реклама кылып бересиз, анан биз сизге обмен товар беребиз дегенден барып реклама кылган. Чыныгы сүйүү Бул эркекке көз никеден кийин гана башталат, ага чейин сүйүү жок дегенге кандай көз караштасыз? Анда эч кимде чувство болмок эмес да. Демек ага чейин сүйүү бар, демек ошон үчүн Сүйүү болгон үчүн келип нике кыйдырып атасың да. Сүйүү мындай сезим болот, никеден кийин чыныгы сүйүү башталат. Сезим, любовь, ар бир адамда сезим бар да, сезимиң болгон үчүн сен ошону жакшы көрүп атасың, ал да сени жакшы көрүп атат, анан нике кыйылып атат да. А бирок кээде көрбөй туруп, илгеркилер вообще бири-бирин көрбөй туруп, никеден кийин жакшы жашап кеткенбиз дейт. Бирок анча-мынча TikTokто мындай кемпирлердин интервьюсун неберелери сурап калды. Мен аны сүйгөн эмесмин дейт го. Мындай ачыгын эле айтат да, уже картайды, күйөөсү өтүп кеткен давно эч ким карашпайт. Мен аны сүйгөн эмесмин дейт да, чынында. Эми көрүп, сүйлөшүп, адам бири-бири менен сүйлөшүп, сезимдери болсо гана үйлөнүп нике кыйдырыш керек деп ойлойм да. Көрбөй туруп эле никеден кийин сонун болуп кетесиң деген деле тоже болуп, эми билбейм, Кудай сактасын, бирок мен күйөөмдү сүйүп, аябай сүйүп тийген. Жестем менен Роза Шакирова кимизин тапты. Жестең мени тапты болуш керек деп ойлойм, себеби ырды жакшы көрүшкөн, жана Нурбек Дайырбек уулу экөөбүз ырдап жүргөн ыр. Сүйгөнүм бар деген ырды ырдап, ошол ырды көп укчу да. Бул кандай кыз болду экен, ал башкача элестетип тур да. Өнү ушунчалык тунук, өзү да андай арык, жакшынакай кыз болсо керек депчи. Келип таанышса эле, тойдон таанышканбыз. Чачы сапсары кыздын. Аябай мындай көлөмдүү кыз. Нурбек экөөбүз ырдайбыз да, каяка барбай эле экөөбүз барчубуз да. Жигитиңби деген да. Ой, бул мен братишкам дегем да. Братишкам деп алып. Ошентип таанышканмын. Сразу эле сүйүү, мындай сезим мындай болгон эмес. Бара-бара сүйлөшүп, чай ичип калып, анан жакшы сапаттарын көрүп, анан менде сезим ойгонуп сүйгөн. Сиз чыгармачыл адам катары келин болуп көп кызмат кылган жоксуз. Сый, урмат, конок катары жүрдүңүз. Өзүңүздүн уулуңуз чоңоюп келе жатат. Бир 15 жашка келди быйыл. Келиндүү болгондо кандай элестетесиз? Сизге кандай болуш керек келин? Мен ойлойм, кандай кабыл аласыз? Эркек бала өзү апасына окшош бирөөнү табат го. Мен өтө мындай окумуш кызматка жокмун. Илхом келгенде куш кызмат кылгандарды басып коюшу мүмкүн, бирок илхом бир жылда бир келсе келди, келбесе жок да. Анан келиним, эми Кудайдан тилегеним ыймандуу келин келсе болду. Иш кылабы, кылбайбы кийин үйрөнүп кетет да, эси билбесе. Баарын билген таккылдаган бирөө келсе да, неудобный болсун депчи. Эми Кудайдын буйругу, кандай кызга үйлөнөт балам. Главное ыймандуу болсун. Акыркы суроо болсун. Биз жаштар моюнга алыш керек. Чын эле азыр биз бир үй бүлөнү бекем кармоону, бир аял болгон мамиледе өтө начарлап баратабыз. Жаштар моюнга алыш керек. Көпчүлүк мезгилде апабыз менен келинчегибиздин ортосунда калыс боло албай, келинчегибиздин сөзүн сүйлөп кеткен жаштар көппүз. Уулуңуз үйлөнөт буйруза. Ушул маселе ойлондурабы кээде? Бизде кайын журтум жакта эч качандай мындай эмес. Себеби булар укумдан тукумдан уланып келген, табигаттын берген бир мындай эркектин күчтүүлүгү бар буларда. Мен мисалы үчүн эчтеке кыла албаган, мен күйөөмдүн туугандардын бирине да тике карап, же бир каяш сөз айткан эмесмин. Бул менин болгон күйөөмө болгон сыйым кайын журтума. Мен ойлойм, балам дагы атасын тартат деп ойлойм. Айтып атпайм, эркек тарбиялаш керек деп. Бул эркектен. Анан эне менен аялдын ортосунда ойногон эркек бул мындай туура эмес кылып, апасын таарынтып, аял менен кеткен эркек бул намысы жок. Эртең өзүнүн башына түшөт мындай нерсе. Ошон үчүн эне бул өзгөчө нерсе. Сөз менен сөз байлыгым жок, мындай аябай окумуш кылып айтып бермекмин. Мен бир тууган агам, жеңем ушул убакка чейин, мен апам өтүп кетти, апамдын үйдөгү буюм теримин, даже келиним апамдын буюм терин жыл сайын жууп, жайып, кургатып, илип коет. Жолдош инилерин таарынып калбасын деп. Апамдын буюму деп турат да.
Ошон үчүн апаны сыйлаган эркекке турмушка чыккыла кыздар. Анан кийин апаны сыйлаган эркек значит өзүнүн жубайын да сыйлайт. Кудай сактасын, ошон үчүн ыймандуу келин келсин. Мага эми аялын тандап кетип аяк кылып отурган болсо атабыз турат тарбияга күчтүү. Ыймандуу келин келсин деп тилейли. Чыгармачылык ийгилик, жалпы эркин микрофон келип биз терең ыраазычылык билдиребиз. Силерге да рахмат. Жанагы күнү чакырганда келе албай калып, Москвага дайынданып жүргөм. Анан келгенде ооруп калдым. Жаман көрүп калбасын, боюн көтөрүп калыптыр дебесин деп ушу күндө өзүм белгиледим. Рахмат силерге, чыгармачылык ийгилик каалаймын силерге дагы. Анан ушул YouTube каналымдын көрөрмандарына баарыңыздарга ден соолук каалаймын, узун өмүр каалаймын. Оорубаңыздар, заманыбыз тынч болсун, кыргыз элибизди Аллахым бөдө кырсыктан, беажал өлүмдөн, куру доматтан сактасын. Ошол жакшы жыргалчылык заманда силердин каналыңар аркылуу жолугушуп саламдашып отурганыма өтө кубанычтамын. Биз сизге байланышканда каналда сураган да жоксуз, ким экениңизди сурабай туруп келишип бердиңиз. Бул деген жөнөкөйлүктүн бир чокуз деп мен түшүнөм. Канчалык жөнөкөй болсоңуз, Аллах ошончолук даражаңызды көтөрөт. Сизге ыраазычылык өтө терең, сизди урматтайбыз. Достор, аман туруңуздар. Кийинки эфирден көрүшкөнчө биздин каналга сөзсүз катталыңыздар. Кийинки эфирге кимди чакыралы, комментарийга жазыңыздар.